Ассаламу алейкум, ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле мекендештер, кандайсыздар? Ден соолук иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн биз сиздерге Ош рекламанын бул чыгарылышында западный тарапта жайгашкан Ишкаван айылынын жанында жайгашкан мына ушул Кызыл Байрак айылынан сатыла турган 4 бөлмөлүү жер үйдү тартып көргөзүп түшүндүрүп бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар, мен сиздерге колдон келишинче жанагы сатыла турган жер үйгө баруу жолун түшүндүргөнгө аракет кылайын. Западный жана ошондой эле Гор Гайынын ортосунда жайгашкан объездной жолун бүт бардыгыңыздар эле билесиздер. Мына ушул объездной жолунан сиздер Ишкаван айылына киресиздер дагы, бул жака түз жүрүп келе бересиздер. Жолдун сол тарабында мына ушул Кызыл Байрак айылы деген жазууну көрөсүздөр. Ушул жазуунун жанындагы мына ушул көчөгө киресиздер дагы, ичкериге түз 100 метр жүрүп барсаңыздар канал бар. Каналдан өтүп сол тарапка бурулуп ичкериге түз жүрүп бара берсеңиздер жанагы сатыла турган жер үйдүн алдына барасыздар. Мынакей достор, мен жанагы айткан каналдан өтөсүздөр дагы сол тарапка бурулуп, бул жака бир 200 метр түз жүрүп келсеңиздер, ушул эле көчөнүн сол тарабында жанагы 4 бөлмөлүү даптаяр жер үй жайгашкан. Азыр сиздерге ушул сатыла турган 4 бөлмөлүү жер үйдү тартып, көргөзүп, түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып берген аракет кылам. Эгерде кандайдыр бир сурооңуздар пайда болгон болсо, ээсинин номери экранда жазылган. Өзүңүздөр дагы чалып, сүйлөшүп, ушул жер үйгө дагы келип көрүп, толук маалымат алып кетесиздер албетте эле. 4 бөлмөлүү жер үй, ремонттору бүт бардыгы бүткөн, келип жашай бересиздер, эч жерин эч нерсе кылыштын кереги жок. Эки көчөнүн боюнда жайгашкан. Жери болсо 6 соток, 20га 30 болуп калат. Условияларына келе турган болсок, бул жерде свет бар, столбалар орнотулуп, кадимкидей свет келген. Суу маселесине келе турган болсок, бул жерде үйдүн ээси үйдүн астына 6,5 тонналык кудукту жасатып даярдап койгон. Үйдүн ичине кадимкидей суу чыгат, домдогудай шарттарды кылып койгон. Каналга деле жакын, 200 метр түз жүрүп барсаңыздар канал бар, каналдан 24/7 таза суу агып турат. Эң негизгиси жери тегиз, мына ушундай шагылдар төшөлгөн эшиктин алдына. Жери 6 соток. Үй тууралуу маалымат берип баштай берели. 4 бөлмөдөн турат. Узун турасы болсо 10го 10. Сейсмопоиск колонналары бүт бардыгы орнотулган, куюлган. Крышасы болсо шипер менен жабылып, суу түтүкчөлөрү дагы орнотулган. Чердагы болсо черный потолок болгон. Үйдүн сырт кабалын көрүп атасыздар, кумшубак. Айнек терезелери пластик, брон эшик орнотулган. Мына ушундай сонун шарттарын кылып, даптаяр кылып койгон. Келип эле жашай берсеңиздер болот. Өтө сонун жерде жайгашкан, абасы таза, шамал жүгүрүп турат. Эң негизгиси тынч. Жана ошондой эле шаарга дагы жакын. Машинаңыздар менен Западныйдын круговойуна, Ош шаарына бир 5-10 минутада кирип барасыздар. Жолдору дагы асфальт. Мына ушундай сонун шарттары бар достор. Кана жүрүңүздөр, анда эмесе үйдүн ичине кирели дагы бөлмөлөрдүн абалын сиздерге көргөзүп берели. Мына ушул брон эшикти ачып үйгө кире бересиздер. Светтерин бул жагы ошондо кухня, холл болуп калат. Холлун көрүп атасыздар. Прихожка, кире бериш, плюс бул жагы кухня дагы болуп калат. Өтө кеңири кенен, кысылбай каалаган бөлмөңүздөргө кирип бара бересиздер. Асты полу ламинат, дуалдар моющабой, потолоктору натяжной, ремонтторун көрүп атасыздар, өтө сонун. Бүт бардыгы даптаяр. Бул жагында печкасы дагы бар. Ушул жерден үйүңүздөрдү жылытып, тамагыңыздарды кылсаңыздар болот. Кааласаңыздар, бул жакта газовый печка дагы орнотулган. Газ баллон менен колдонот экенсиз, Газ баллон. Газ удай буюрса жакынкы айларда бул жака дагы келет, адамдын населениясы көбөйгөн сайын. Азыркы учурда газ баллон менен үйдүн ээси мына ушул газовый печканы колдонот экен. Прихожка, холл плюс кухня өтө кеңири кенен, ремонтторун көрүп атасыздар. Эшиктери дагы бүт бардыгы хай-тек стилиндеги жакшы дизайндагы окшош эшиктер коюлган. Бул жагы спальни, ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Бөлмөлөрүн дагы көрүп атасыздар, кеңири кенен, потолоктору бийик. Айнек терезелери пластик. Эң негизгиси бул жер үй күнгөй тарапта жайгашкан. Күн чыкканда эле сиздердин үйүңүздөргө күн тийип турат экен. Бул жагында болсо духовкасы дагы бар. Мына ушундай спальни жылуу болот. Так, ошондо бул достор конок бөлмөсү болду. Кечиресиздер, азыр спальниди көргөзүп бердик. Бул жагы болсо зал экен, конок бөлмөсү.
Асты ламинат, дуалдары моюща бой, потолоктору натяжной, айнек терезелери бүт бардыгы пластик. Документ маселесине келе турган болсок, бүт бардык документтери так, таза, сиздерге закон түрүндө жакшылап үйдүн ээси өздөрү өткөрүп берет. Кызыл китеби бар мындай айтканда. Так, бул жагы болсо ваннасы, полу, дубалы бүт бардыгы кафель, стиралка, күзгү, душевой кабина, аристон бүт бардыгы орнотулган. Азыр суунун напорун дагы сиздерге ачып көргөзүп коелу. Азыр ачып көргөзөбүз. Мына ушундай суунун напору өтө сонун экен достор. Жакшы. Бул ошондо санузели болду, суунун напорун көргөздүк, бүт бардыгы жакшы. Бул жагында болсо 4-чү бөлмөсү. Бул жагы дагы бир балдардын уктоочу бөлмөсү кылып алсаңыздар болот. Ремонттору бүт бардыгы бирдей, жакшы. Үйдүн узун турасын айттык, 10/10. Сейсмопояс колонналары бүт бардыгы орнотулган. Крышалары шипер менен жабылып, чердактары черный потолок болгон. Мына ушундай. Жер 6 соток. Бул жерде болсо 6,5 тонналык кудугу дагы бар. Үйдүн ичине, сыртына кранттар орнотулуп, суу чыгарылган. Каналга деле жакын достор. Үйдүн бул жакта каптал тарабында 2 метрден ашык аралык калтырылган. Ушундай эске алыңыздар. Үйдүн арт тарабында болсо 2 метр аралык калтырылган. Бул жерби? Бул жагы 1 метр аралык. Бул жар 1 метр аралык калтырылган. Арт тарабынан болсо көчө тарабы 2 метр аралык калтырылган. Эң негизгиси жери тегиз экен. Мына ушундай бардык условияларды кылып коюптур. Мектеп, бала бакча, магазин маселесине келе турган болсок, Кызыл Байрак айылынын центринде, Ишкавандын центринде мектеби, бала бакчасы, магазиндери бар. Маршруттук каттамдары дагы бар. 127-129 шаардын буш-буштарына каттайт. Эч камсанабай кеңири ала берсеңиздер болот. Так, бул жагында болсо септикке ылайыкталып казылып койгон, даяр болуп. Нар тарабында столбанын жанында болсо ажатканага ылайыкталып жер казылып атат. Мына ушундай условияларын даярдап сиздерге сатып атат. Ушундай эске алыңыздар. Так, дагы кандай маалымат берели сиздерге? Беш кошкон эл, ар ким ар тараптан көчүп келген, андыктан эч камсанабай кеңири ала бериңиздер. Эми достор, баарыңыздарды кызыктырган баасын айтайлы. Баасы болсо $50,000 бааланды. Албетте эле соодалашуу болот. Үйдүн ээси айтып атат, эгерде реальный клиент болсо, жакшы түшүрүп берет экен. Дагы бир варианты бар экен. Ипотека жолу менен дагы алсаңыздар болот. Алып, бөлүп төлөп алсаңыздар дагы через банк аркылуу бөлүп төлөгөнгө жолдору, варианттары бар экен. Не демекчибиз? Ушундай шаарга жакын болгон, таза абада, тегиз жерде жайгашкан ушул таптаяр 4 бөлмөлүү жер үйдү колдон чыгарбаңыздар. Баарыңыздарга ийгилик, сак саламатта калыңыздар.